Бишкек шаарынын тургуну Талгар Сулайманбеков бир топ убактан бери чет мамлекеттерде эмгектенип келет. Мекенине кайтып келери менен унаасын камсыздандырып турарын айтат. Бүгүн да унаа мамлекеттик мекемесиндеги камсыздандыруу уюмунун Чүй Бишкек филиалына маалымат алуу үчүн келген. Мен ойлойм, бул ОСАГО страхование деген бул кепилдик да. Адамдарга кырсык болуп кетсе, унаа менен кырсыкка учураса, бул адам кыйналбайт да биринчиден. Кыйналбайт, өзүнүн укугун юристтер камсыздап, анан акчасын төлөп берет да. Поэтому мен ойлоп атам, ОСАГОны уюштуруп баштаса абдан жакшы болот. Биринчиден бул финансылык жагынан да мамлекетке да жакшы туруштук берет, и жакшы страхование деген элден да кепилдиги болот. Быйыл 1 сентябрдан тарта унаа мамлекеттик мекемесиндеги мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Чүй Бишкек филиалында полисин алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул айдоочулар үчүн өтө ыңгайлуу. Автотранспорттун маселелери менен келген учурда эле 20 мүнөткө жетпеген убакта тиешелүү кагаздарды толтуруп, унааңызды камсыздандырып да кетесиз. Мында отурган адистер ийне-жибине чейин түшүндүрүп, баарын эсептеп беришет. Жаңы ачылган бир айда эле тиешелүү филиалда миңдей адам унааларын камсыздандырып кеткен. Бүгін эртең менен уже 5 полис каттадык, бул 1 жылдыктарда. Анан адамдар өздөрү келип сурап кетип атат, кандай шарттар менен страховка болот, өзү негизи камсыздандырылат, ошонун баарын сурап атышат. Ал эми болсо ошо 1 жылдык өнчөсү, бирок элдерге айтарым мүмкүнчүлүктү колдонуп 1 жылдык эле алып салган жакшы. Ошол айгрантта күнүнө 1-чи күндөн 5-чи күнгө чейин орто эсеп менен 250 адам катталат да, катталып, ошо 1 сентябрдан бери ошондо болду да. Ал арада унаанын ээси алмашкан учурда камсыздандыруу тууралуу документти экинчи тарап өзүнө каттатуу алуусуна уруксаат берилди. Буга чейин эки тараптын тең камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болчу. Бир эле унаага 2 жолу камсыздандыруу полиси алынып жатканы бир катар суроолорду жараткан. Азыркы учурда жанакы автоунааларды каттоодо, жана кайра каттоодо страховка полис суралчу, жана перечень документовто. Азыркы учурда ал алынды. Эмнеге десе, эмки жылдан январдан баштап баары эле алат да страховканы. Анан ошол эле токтомдун негизинде дагы бир жеңилдик киргизилди. Жанакы сатып алган адамга полис өтүп кете берет. Мына каалагандар алып эле атышат. Буну бир гана жанакы правила регистрации деген бар да, автотранспортный средство. Ошол перечень эле алып койгон. Бирок каалагандар алып атат. Азыр сатып алган адам машинаны келип ошол эле полисти берки хозяиндикин өзүнө оформить этилсе болот да. Бизге келсе эле бир 5 мүнөт ичинде оформить этип берип коет. Эске салсак, жаңырган жылдан тарта унааны милдеттүү түрдө камсыздандыруу башталат. Анда полисин албаган жеке жактарга 3000 айып пул салынса, юридикалык жактарга бул көрсөткүч 13000 сомду түзөт. Ал эми унааны 1 жылга камсыздандыруу 1680 сомдон башталып, орто эсеп менен 2500 сомдой болот. Тиешелүү төлөм автотранспорттун түрүнө, айдоочунун жашы менен тажрыйбасына жараша айырмаланат. Учурда иштеп жаткан мыйзам 2019 жылдан тарта иштеп баштаган. Акмарал Сабатар, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.